Артыкбаевдин мүлктөрү камакка алынды. Бишкек ТЭЦин реконструкциялоодогу жемкордук боюнча камакта жаткан Осмонбек Артыкбаевге жана анын туугандарына таандык мүлктөр камакка алынды. Осмонбек Артыкбаевдин өзүнө катталган мүлктөр: ГАЗ-53 автоунаасы 1992 жылы чыккан көк түстө, Audi 80 автоунаасы 1992 жылы чыккан кызыл түстө. Уулу Айдар Артыкбаевге катталган мүлктөр: Lexus LX 570 автоунаасы 2013 жылы чыккан көк түстө, турак үй Бишкек шаары, Жеңиш көчөсү турак эмес имарат Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 58А. Раушан Артыкбаевага катталган мүлктөр: Lexus GX 470 автоунаасы 2007 жылы чыккан күмүш түстө, Lexus LX 470 автоунаасы 2006 жылы чыккан күмүш түстө, Lexus GX 460 автоунаасы 2011 жылы чыккан күмүш түстө, Mercedes-Benz E350 автоунаасы 2006 жылы чыккан күмүш түстө. Жер тилкеси Аламүдүн району, Айтматов проспекти 97-4, дүкөн Бишкек шаары, Айтматов проспекти 97-4, квартира 1, турак жай эмес имарат Бишкек шаары, Киев көчөсү 38, турак жай эмес имарат Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 57, турак жай эмес имарат Бишкек шаары, Манас проспекти 8, квартира 5, көп кабаттуу үй Бишкек шаары, Геология тар көчөсү 28. Осмонбек Артыкбаев жана Раушан Артыкбаева үлүштө отурган фирмалар: Ийгилик биримдикте КФ Бишкек шаары, Чүй проспекти 4А, Ак фонд КФ Бишкек шаары, Чүй проспекти 4А, Келечек социально-экономическое исследование и разработки КФ Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 58А, Петролиум КК Кыргыз-Казак биргелешкен ишканасы, Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 64-5, Лазурная гавань ЖЧКсы, Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 58А, Биевоет ЖЧКсы, Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 58А, Бишлон ЖЧКсы, Бишкек шаары, Эркиндик көчөсү 58А. Экс-министр, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевге 5 июнда кылмыш иши козголуп, эртеси УКМКнын абагына киргизилген. Ага Бишкек ТЭЦин модернизациялоо долбоору боюнча коррупция беренеси менен айып тагылган. 1-Май райондук соту 31 июлда Артыкбаевди УКМКнын СИЗОсунда 2018 жылдын 10 октябрына чейин калтыруу чечимин чыгарган. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууну суранам.